Assalamu alaikum dostlar. Bizning kanalımıza katıp like basmayı unutmayыңыздар. Алдында сіздер менен дагы кызыктуу аңгемелер менен бөлүшмөкчүбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах көптөгөн шүрлөр жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салат жана салаваттар болсун. Хифа айым сулуулугу жана байлыгы менен атагы алыска кетип, аңызга айланган ажары сүйкүмдүү керемет жан эле. Ага ашык болбогон султандар, хандар, падышалар деги эч ким калган эмес эле. Айрымдары анын бүт алдына дүйнөнүн кооз килемдерин төшөгөн. Айрымдары кымбат балу бермет жакуттарды чачкан. Башкалар жерлерин бүтүндөй бир айыл шаарларын тартуу кылган. Дагы бирөөлөр болсо сарайларын ачкычтарын тартуу кылган. Бирок Хифа айымдын жүрөгү болсо алардын бирин дагы карабай түбөлүк сүйүүнү тандап, жүрөгү руханий ашыктык менен ооруган эле. Аллахка болгон сүйүүсү күчөп бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына чыгып, "О Аллахтын элчиси, мага бейишке алып баруучу нерселерди үйрөтүңүз" деп суранат Хифа айым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндүзү орозо тут, же түндөсү туруп намаз оку деп айтат го деп ойлогон. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Хифа, сен алгач турмуш курууң керек" деп айтат. Себеби мындай кылганың менен сен диниңдин жарымын тургузасың. Хифа айым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканына урмат көрсөтөт, башын ийип, "Сиз кимди ылайык деп көрөсүз, мен ошого ыраазымын" деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эрте менен эрте мечитке кийинчерээк болуп, ким келсе сен ошого турмушка чык деп айтат. Хифа айым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сунушун ойлонбостон кабыл алат. Бул кабарды Сухайб аттуу өтө жакыр жашаган бир сахаба угуп калат. Бирок Сухайбдын ушунчалык жакырлыгынан жата турган жери да жок болчу. Ал бир күн бактын түбүндө бир күн мечитте түнөчү. Сухайб өзүнчө эле ойлоп коет: "Кантип эле ушундай сулуу, байлыгы менен атага алыска чыккан аял кантип менин жанына жолотсун" деп. Бирок жараткандын жалгаганын караңыздарчы. Так ошол күнү эрте менен бардык сахабалар ар кандай иштери менен мечиттен кеч калышат. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитке алгачкы болуп кирип келген Сухайб экендигин көрөт. Намаздан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хифа айымды чакырат да, ага биринчи ким келгендиги тууралуу айтайынбы дейт. Толук маалымат уккандан кийин Хифа айым эч бир жоопсуз макулдугун билдирет. Андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба окуп, алардын никесин кыяттай, эч бир материалдык байлыгы болбогон Сухайб менен падышалардын сулуулугун арттырган Хифа айымды үйлөрүнө жөнөтөт. Ошол күнү кечинде Хифа айым деп кайрылат Сухайб: "Билем, сен мен үчүн кол жеткис табылгыс бир неаматсың. А мен болсо сен үчүн жашоодогу ашыкча бир жүкмүн. Ошондуктан менин көп шүгүр кылуум, а сенин сабыр кылууң керек болот. Кааласаң бүгүнкү түндү ибадат менен өткөрөлү. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиште бир бакча бар. Анда жалаң гана сабыр кылуучулар жана шүгүр кылуучулар" деп айткан эди. Ошентип эки жаш бул түндү толугу менен ибадатка арнашат. Ушунчалык ибадатка берилгендиктен экөөнүн тең жай намаздары көз жаштарынын улам суу болуп чыгат. Жабирейил периште бул болгон окуядан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып барат: "Мындан тышкары аларды Аллах бейиштик кылды деп сүйүнчү айт" деп айтат. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сухайбдын жанына отуруп: "О Сухайб, кечеге түн болуп өткөн окуяны сен айтасыңбы же мен айтайынбы" деп сурайт. Сухайб радиаллаху анху башын төмөн ийип: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жакшы билет" деп жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кандай бактылуусуңар, экөөң тең бейиштик болдуңар" деп кубанычтуу кабарды айтат. Сухайб дароо ошол жерден саждага жыгылып: "О Роббим, сен мени кечирдиң, эми кайрадан күнөөгө батырба" деп жалбырат. "Менин жанымды ал" деп кайрадан саждага кулайт. Сухайбдын мындай ыйманы ушунчалык бекем болгондуктан Аллах анын дубасын дагы кабыл кылат, саждада анын жанын алат. Мечиттеги сахабалар бул окуяны көрүшүп, баары көз жаштарын төгүп саждага кулашат. Бул болуп өткөн окуядан улам дароо саждага жыгылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга кайрылып: "Силерге мындан да таң калыштуу бир окуя айтып берейинби" дейт. Сахабалар: "Я Расулалла" деп кайрылышат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дал ушул убакытта Хифа айым дагы акка моюн сунду деп сөзүн аяктайт. Ошентип бул эки ашыкты бири-бирине жакын жерге беришет жана мүрзөлөрүнүн башына шүгүр кылуучу Сухайб деп, кийинкисине сабырдуулугун көрсөткөн Хифа деп жазып коюшат. Ошентип Сухайб менен Хифа айым бул убактылуу дүйнөдө убактылуу сүйүү менен эмес, түбөлүктүү дүйнөдө туруктуу махабаты менен бири-бирине эч качан ажырабаган жашоого татыктуу болушкан экен.